Assalamu алейкум ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Мен бүгүн Баткен шаарындамын. Сиздерге бул чыгарылышта бүгүнкү күнгө карата болуп жаткан валюта курсуну көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Бүгүн күнгө 12 июль, күнгө шейшембе, валюта курсу бүгүн Баткенде кандай? Мына сиздер көрүп турган Капитал банкта бүгүн күнгө карата доллардын баасы 82 сом 50 түйүнөн алып 83.50дөн сатып жаткан учуру. Ал эми евро 85 сом, сатуу 86. Рубльдү көрүп турасыздар, 1 сом 30 тыйынга көтөрүп тур. Күнү кечелер 1 сом 27, 1 сом 28 болуп жаткан учуру эле бүгүн бир аз көтөрүлүп калды. Ал эми сатуу болсо 1 сом 40 тыйын. Бул Капитал банктагы бүгүн күнгө карата курстун коюлган баасы. Мен бир эле Капитал банк эмес, мындан аркы дагы бир-эки банктарды сиздерге көрсөтүп коеюн. Толук сиздер канааттана турган кылып сиздерге бул чыгарылышта көрсөтүп берейин. Мен азыр Баткен шаарынан Нургазиев көчөсүндө барып атам. Мына көрүп турасыздар, Айыл банк. Мамлекеттик банктарды дагы көрсөтүп коебуз. Айыл банк, Кермет банк. Так, мына Айыл банкта туугандар доллар 82 сом 50 тыйын болуп алуу болсо сатуу 83.50 тыйын. Ал эми рубльдүн курсу 1.29, сатуу 1.40. Бул мамлекеттик Айыл банктагы бүгүнкү күнгө карата курс. Ал эми мына Кермет банкты дагы сиздерге көрсөткөн. Так, Кермет банкта 1.30 болуп атат рубль, ал эми 82.50 бул доллардын бүгүнкү күнгө карата курсу. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, Баткенде ушундай болуп жатат. Негизи курс күндөн күнгө өзгөрүп турат туугандар. Бир жума мурда 1.40ка чейин көтөрүлүп, көпчүлүк үмүт кылды эле 2 сом 50 тыйынга чейин көтөрүлөт деген үмүт менен болду эле, бирок андайга эч тобокел кылып ишеништин кереги жок. Себеби азыркы учурда көрүп жатасыздар, күндөн күнгө өзгөрүү болуп жаткан учуру. Бул эми кандай десем, дүйнөлүк валюта ушундай болуп жатабы, же биздеги улуттук банктан дагы бир аз көз каранды болуп жатабы, мен ал жагын так билбейм, бирок ошондой болсо дагы Москвада иштеген мекендештерге 1 сомдон жогору болгону бул чындыгында Россия өлкөсүндө иштеп жаткан мекендештер үчүн жакшы деп айта алам. Так, Финка банкка келди туугандар. Мына Финкада дагы бүгүн күнгө карата 1.30, ал эми 82.50 бул доллардын бүгүн күнгө карата курсу. Баткен шаарындагы Нургазиев көчөсү. Туура бул көчөдө бир аз пробка болуп турат. Себеби дегенде унаа токтотуучу жайды түзүш керек. Ушул жерде мэрияга дагы кайрылып кетебиз. Мүмкүн болсо унаа токтотуучу стоянкаларды түзүп берсе, эл үчүн дагы жакшы болот эле, шаардыктар үчүн автоунаалардын пробкалары бир аз болсо дагы азаймак. Бул эми алдына боло турган иш, Кудай буйрса андай дагы унаа токтотуучу жайлардан болушу алдында болса керек. Бул жерде мына көрүп турасыздар, заправканын жанында мына тротуар көрүп турасыздар. Бул топурактар эмнеге чыгарылган? Себеби дегенде мэрия дал ушул тротуарды жаңы мына сиздер көрүп турган брусчатка менен жаңылап жатат. Азыр бул ылдыйдан өйдөн карап уже бүтүрүп келип жатыр. Мен бүткөн жагында бир көрсөтүп коеюнчу мынакей. Бул жерде мурда тротуар жаман болчу, азыр караңыздар, брусчатка басылып, бир жакшынакай сон тротуар болуп жатыр. Шаардын өнүгүүсүнө карай жол жүрүп жатат, өнүгүүгө карай багыт жүрүп жатат. Чындыгында бир аз аракеттер болуп жатат. Ал эми тротуардын жакшы болгондогун мындан кийин ушул тротуардын боюна жакшынакай ошол мусорный урналар коюп кетсе жакшы болот эле. Так, Доскрылдоо банкка келдим туугандар. Так, Доскрылдоо банкта туугандар мынакей 1.30 бул жерлерде эле 84 сом 50 тыйын евро болсо 83 сом доллар. Долларда 1 сом айырмасы бар экен.
83 алуу болсо 84 сомдон сатуу. Жолубузду улантабыз. Ушул мыйзамсыздыктарды дагы айтып кетким келди. Мындай стоянка, унаа токтотуучу жайлардын жоктугу дагы ушинтип шаарда бир аз пробка жарап жатат. Негизи ал эми бул жерде ишемби күнү бизде билесиздер Баткенде чоң базар күн болот. Чоң базар күнү өтө эле мындай көйгөй ушул жерде дайым пробка болуп калат да. Ошон үчүн тез арада унаа токтотуучу стоянкалар түзүш керек. Так, Бакай банкта сугандар мына. 83 сом доллар, 1.30 рубль, казак теңгеси 117. Казак теңгеси бир аз түшүп кетти. Мен жанатан бери көңүл буруп аптым. 120дан болуп турган эле, казак теңгеси азыр 117 болуп калыптыр. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө карата Баткен шаарында валюта курсунун баасы ушундай болуп жатат. Рубльыңыз болсо алмаштырып алсаңыз болот, себеби дегенде көтөрүлүп эле калыптыр. Күнү кече 28-27 болуп жаткан банктарда, бүгүн болсо 1.30. Балким эртең көтөрүлүп кетиши да мүмкүн, же болбосо түшүп кетиши да мүмкүн. Көрүшкөнчө биздин каналдардан көрүп туруңуздар, лайк басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар, комментарий жазып туруңуздар. Мен жыйынтыктайм.